Борбор калаада 4 жаран үйдөн акча уурдап чыгышкан деген шек менен кармалды. Бул туурасында Октябрь райондук Ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Августта милициянын кызматкерлерине Бишкек шаарында оорулук кылып жүргөн 2 адам туурасында кабар түшкөн. Тагыраагы Көкжар конушундагы үйлөрдүн биринен 3 августка караган түнү 50,6 миң доллардын уурдалганы боюнча кеп болгон. Аталган иш боюнча жазык кодексинин 200-беренесинин негизинде сотко чейинки иш ачылган. Шектүү катары 18, 22 жана 23 жаштагы жарандар кармалган. Төртөө тең Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу абак жайына киргизилген. Учурда алардын болсундуу башка кылмыштарды жасабаганы текшерилип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана анын жан сакчысы таксистти сабоого шектелип жатышат. Алдын ала алынган маалыматка ылайык окуя кечээ 3-сентябрда Россия кинотеатрынын жанында болгон. Чырдын чыгышына айдоочулардын жол талашып кеткени себеп болгон. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктады. Милицияга окуя тууралуу маалымат кечки саат 17:00 чамасында келип түшкөн. Айтылган дарекке кайгоол кызматкерлери барышкан жана БМВ унаасынын айдоочусу 1994-жылы туулган жаранды милиция бөлүмүнө алып барышкан. Ал жерде ал сабалганын айтып, Рыскелди Момбеков жана анын жан сакчысынын үстүнөн арыз жазган. Ал эми депутат бул фактыларды четке кагат. Ал жол эрежесин бузган. Аны коопсуз шаардын камералары аркылуу көрсө болот. Эч кандай сабоо болгон эмес. Мен унаамдан чыккан эмесмин деп билдирген Рыскелди Момбеков. Афганистанда талиптер майрамдап асманды көзөй ок аткылагандын кесепетинен каза тапкандардын саны 17 кишиге жетип, 41 жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости өзүнүн маалымат булагына таянып билдирди. Мурдагы маалыматтарда Талибан кыймылы шаарларда асманды көздөй аткылаган согушкерлеринен куралды алып коюп жана жоопко тарта тургандыктарын эскерткени айтылган эле. Буга чейин талиптердин өкүлү жана күбөлөр согушкерлер моюн сунбай келген Паншерди каратууну канонада менен белгилеп жаткандыгын айтышкан. Талиптер Кабулдун жашоочуларын абага атылган ок салтанатка арналган эместигин тариздеп билдирүү калтырышкан. Кыймылдын жетекчилиги талибандардын минтип ок чыгаруусун токтотууга буйрук берген. Талиптердин лидерлеринин орун басары Мухаммад Якуб асманды көздөй аткылагандар боюнча бир катар буйруктарды чыгарган. Эртеңден тарта Кабулда болобу же башка шаарларда болобу, кимде ким ок чыгарса, ошол замат куралынан ажырайт. Мындай кадам казынага зыян алып келет. Ал эми өздөрү жоопко тартылат деп айтылат кыймылдын Twitter баракчасында. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин кабарлоо үчүн ыкчам байланыш телефону ишке кирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Бул байланыш телефондору күнү-түнү иштейт. Кайрылган жаран өзүнүн аты жөнүн, жашаган жерин жана байланыш телефондорун калтырышы керек. Эсиңиздерде болсо, өткөн жумада 27 августта Бишкекте айдоочуну аты өлтүргөн деп шек саналган милиция кызматкери 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Бул факт жазык кодексинин 321 беренесинин Бул факт жазык кодексинин 321 беренеси Бул факт жазык кодексинин 321 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, курал же атайын каражаттарды колдонуу менен байкабастыктан олуттуу зыян келтирүү деген Бул факт жазык кодексинин 321 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, курал же атайын Бул факт жазык кодексинин 321 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, курал же атайын каражаттарды колдонуу менен байкабастыктан олуттуу зыян келтирүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ишти Улуттук коопсуздук комитети тергөөдө.